Мен Аида Сәтбек кызы Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты болуп, 4 жыл натыйжалуу иш алып бардым. Сиздер үчүн кайра эле күлүү болгум келет. Себеби эл менен тыгыз иштеген, элин үнүн жеткизе билген биз сыяктуу эрки күчтүү талапкерлер сөзсүз шайланыш керек. Шайлоодон кийин элден четтеген, шайлоочуну унуткан депутаттарды буга чейин көрдүңүздөр. Ошондуктан урматтуу шайлоочуларым, келе жаткан шайлоо 5 жылда бир келчү чоң мүмкүнчүлүк. Бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, туура тандоо жасаңыздар. Тандоодон адашсаңыз, 5 жылыңыз өкүнүч менен өтөрү чындык. Андыктан азыртадан ойлонуңуз. Сиздин добуш бул сиздин келечек. Мен буга чейин ишмердигиме элдин үнүн жеткирүү менен алектендим. Сиз мени тандасаңыз, аткарылбай калган ишимдин аягына чыгам. Бул сиздер берген добушка болгон жоопкерчилик экенин кепилдик менен айтам. Урматтуу 1-Май округунун тургундары, добуш сатуу бул кылмыш. Алданбаңыздар. Өлкөбүздүн өнүктүрүү ар бирибиздин колубузда. Жана бул шайлоо жоопкерчиликтүү кадам. Сиздердин тандоо көп нерсени өзгөртөт. Маанилүү учурду колдон учурбаңыздар. Сиздер айтып жаткан көйгөйлөр ал менин дагы көйгөйүм. Келиңиздер, өзгөрөлүү десек, туура тандоо жасаңыздар. Мен Аида Сәтбек кызы сиздер менен дайыма биргемин.